Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Асанбек Стамовдун Хан Тейиш романынын 4-бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Ошол боом каза болгон 1699 жылы жуңгар уйроттордун 40 000 колу казак калкынын жерин селдей каптап кеткенде, эр кошой кол баштап Тооке хандын кошунуна барып кошулган. Чебан Рабдан 2 түмөн колунун башына ишенген ноёну Гендер менен 18 жаштагы уулу Галдан чейренди дайындады да, аларды казактын Улуу жүз уруусу жашаган чөлкөмдү басып алууга тапшырды. Улуу жүз кыргыздар менен чектеш, казактын талуу жери ушу. Улуу жүздү кыргызга кошуп алсам, орто жүз менен кичүү жүз кайда качмак эле, деп амал кылды Коңтайчы. Тооке хан ал кезде 3 руу казактын ханы деп эсептелчү. Тооке хан Контайчынын 2 түмөн колуна 1,5 түмөн колун каршы коюп, аскер башчылыкка өз уулу Абылай султанды дайындады да, өзү калган кошуну менен орто жүздүн жерин коргоп, жуңгар уйротторго моюн берген жок. Абылай дасыккан кол башчы катары таанылып, не бир айла мал менен жуңгарларга туруштук берип, күзгө тарта Көкчө деңиз деп аталган Балкаш көлүнүн тегерек четинде согуш көп күндөн бери токтой элек болчу. Ошол согушта кыргыз казактын айласын кетирген жуңгар кошунунун ичиндеги 100 атчан болду. Негедир ар качан майдандын эң бир кыйын жерине Гендер менен Галдан жейрен 100 атчанды кое берет. 100 атчанга жамынган жуңгарлар кандай кылса да Абылай султанды колго түшүргүсү келип жатканын сезген эр кошой менен эр солтоной Абылайдын жан сакчысы катары аны курчоого алып, ага душманды жолотподу. Абылайды кыргыздар коргоп жүргөнүн билген Гендер 100 жигитти жапырыкка салат. 100 жигит менен нечен рет бетме бет келип, нечен жигитинен ажыраган эр кошойдун көкүрөгүндө бир күдүк пайда болууга баштаган эле. 100 атчан жоокердеги өзү кимдер? Абылайды коргоп, жанын сабап согушуп жаткан өзүн эмне үчүн өлтүрүшпөйт? Эмне билгени бар алардын? Эгер каалашса капкачан кылычтап салышпайт беле? Эң кызык жери 100 жигиттин башчысынын турпаты Байболотко куюп койгондой окшош. Ошого жараша бул алп жигит эр кошойдун өзүнө да түспөлдөш сыяктанат. Табышмактуу сыр анын санаасын зилдетип, жүрөгүнө үйүт. Мындан бөлөк дагы кошойдун жаны жай албай, тагдырдын шылдыңына таң калган ал кечээ эле бир туугандай ысык жүргөн Гендер экөө душмандашып, бүгүн 2 жаат болуп согушуп жатканын карачы. Бир учурган жебенин огу экинчисинин жүрөгүнө барып кадалбайт деп ким кепил боло алат? Сырдуу дүйнө, армандуу дүйнө деген ушул экен да. Гендерге жолуксам деп дегдейт, бирок кантип? Күн бата жаздап калган кез. Көп чыгымга учурап, чарчап чалыккан казак калмактын кошуну Кызыл кыргынды токтотушуп, 2 тарапка бөлүнүп кетишти да, өлүм жетимдин эсебин алып жатышканда кошой жалгыз басып кеткен бойдон жылгалуу терең куянын четине отуруп алып, өз кыялы менен алек. Көөдөнү өрттөнүп жаткандай, негедир жанын коерго жер таппагансыйт. Бир маалда карай салса бет алдында боом турат. Ишенгиси келбей, үңүлө берди эле боомдун нак өзү экен. Даана көрүп, канчалык тиктешип турса да, ал унчукпайт. Кабагы муңайыңкы. Кошой бу табышмактуу жорукка анча ишене бербей, ооз ачып сүйлөшөйүн десе үнү чыккан жок. Экөө тиктешип тургандын ортосунда кан майданда эмне кылып жүрөсүң? Деп сураганча, боом көздөн кайын болду. Бүткөн бою бошоп, айласы курган кошой турайын деп ордунан козголо албайт. Коюу иңир арасынан боомдун элесин дагы көрдү. Андан көзүн албай, бирок сүйлөйүн деп үнү чыкпаганына кыжаалаттанат. Бул өзү бир табышмак, капилет сыр. Кызыгың түшкөн арман күнай,
Мен эмне болуп турам деп чымырканган эр кошой ордунан араң козголду. Элеси көзүнө көрүнгөн кезде ал аскадан боюн таштап өлгөнүн кошой кайдан билсин? Көрсө өлгөн келиндин жаны ошол замат рухка айланып, сүйгөн жарынын маңдайына коштошкону келген турбайбы? Казак тарап алсырап чарчаганына карабастан, Абылай Султан менен эр кошой нече рет айламал менен калмактарды улам жазгырып, моюн бербей, майданды тыштап чыгып кеткенди намыс көрүшүп, дагы бир жумача согушуп көрөлүк деп чечишкен. Абылай Султан согушта жоокерлерине айоо бербей, өзү да коркуп үркүп койбой, көк жал кол башчы экенин көрсөтө алды. Көкчө деңиздин жака бели өлгөндөрдүн сулк денесине жык толуп, коңурсуган сасык аба жүрөктү айлантат. Казактар жоокерлердин өлүгүн талаага таштабай, ал түндө ташып кетип, көмүп жатышса, калмактар өлгөндөрүнө тийген жок. Алардын салтында өлүк ач талаада калып, карга кузгун жеп кетсе, бейишке чыгат имиш. Ал түнү ийир отуруп түз кеңешели дегендей, Абылай Султан миңбашылардын катышуусунда кеңеш курду. Кеңешке кыргыз тараптан эр кошой менен эр солтонойлор катышууда. Казактан көй кашкалары Шакшак Жаныбек, Бөрүбай Баатыр, Сыргак Баатыр, Мамай Баатырлар алда кимге сыр көрсөткөндөй тунжурашат. Бейкапар калбаат отурганына карабай, алардын майданда көрсөткөн эрдиги ченде жок деп айтаарлык болчу. Эр кошойдун байкоосунда кара казактын баатырлары көп сүйлөгөндү жаман көрүшчү. Жоокерлердин көбүн кырып ала турган болдук. Түнү менен чегинип кетип, Тооке ханга барып кошулсак кантет? Деген суроо койду Султан. Анан калса кошун тамак аштан өксүк боло баштаганында кыйытты Абылай. Көпчүлүк тунжурайт. Эч ким ооз ачпады. Согуштун азабын көрүп, кырылып жаткан жоокерлер казактар. Өзүнүн колунда да чыгым көп. Андыктан казак баатырлары не дээр экен деп кошой өзүнчө мелтирейт. Казак кошунду эки жагынан Көкчө деңизи тосуп турат. Арттан жооп келет деп коркпойбуз. Чүрчүттөргө моюн сунуп бериш али эрте, шашылбайлык. Султан, качкан жоону катын саят болуп чегинген күндө эле калмактар артыбыздан түшүп алат. Шакшак Жаныбек айтып тыныды. Баатыр, жоокерлердин тамак ашы түгөнүп калды. Абылай суроо салды. Султан, казак баласы мусулманбы? Деди Баатыр. Эмне айткың келет, Баатыр? Абылай аны тиктеди. Мен өзүмдөн сурап жатам, Султан. Казак мусулманбы? Абылай шашып калды. Казак кыргыз мусулман баласы. Баарыбыз мусулманчылыкты тутабыз. Аппали, деди мөрөйү колуна тийгендей Жаныбек Баатыр. Мусулманчылыкта, шариятта балык эти адал. Эгер эле тамак аш азайды десеңиз, деңиз боюнда балык кармап, балык этин жеп оокат кылган кара казактар толуп жатпайбы? Кала берсе алар сасык деп кой этин жешпейт. Кыздарына ачууланганда талаа казагына күйөөгө чыгып, сасыган кой этин жеп калгын деп каргашат. Көкчө деңизде чоңдугу кунан койдой балыктар толуп тура. Жоокерлер балык этин жешер бекен, деди Абылай. Казакка балыкка бата жок деген макал бар. Эйнисей боюндагы кыргыз ата бабаларыбыз илгертен суугурту деп балык этин жешпеген. Азыр биздин эл мусулман, аларды балык жегенге көрдүрсөк, тамак аш деген толуп жатпайбы? Мейли, жоокерлерге балык этин жегенге уруксат. Бирок калмактардын колунун чети оюла элек. Бөөдө жерден жоокерлерди кырып албайбызбы? Калмактар көп кырылды. Алар деле жыргап жаткан жок. Кайра тамак аштын азабын калмактар тартып жатышат. Бу жерлер кыргыз казактын мекени, өңүттүн баары биздики. Бөтөн жерде жеңилбеген казак кыргыз өз мекенинде жеңилбейт. Анда не кылалык, Жаныбек Баатыр? Деди Абылай. 2000 кошун бөлүп бер. Эр кошой экөөбүз түнү бою жүрүп отуруп, калмактардын артынан чыгабыз да, таңга маал аларга кол салабыз. Биз ураан чакырып чабуул койгондо алды жактан сиз сок куруңуз. Ошондо казактарга көмөк келген экен го деп Галдан Чейрен менен Гендердин эси ойт. Алар баш аягын жыйганча согуш шыгы бизге ойт. Макулмун, деди Абылай Султан. Камырабаган кошой өтүндү. Мен эр Солтонойду ала кетейин. Ошол бойдон жортуулдун камын көрүп, эр жигиттер гүл азыктарын чуктап жатты. Түн салкын.
Теребел мемиреп тынч. Жортуулчулар аттардын туяктарын кийиз менен таңып, алардын тилдерин бууп, түнү бою жол жүрүп отурушту да калмактардын арт жагынан чыгууга үлгүрүшкөн. Качан алар мерчемдүү жердеги кудукка жеткенде аттан түшүп, азыраак эс алуунун камын кылышты. Жигиттер курут эзип ичишип, аттарына жем берип, суусунун кандыргандан кийин чыгыш жактан чолпон жылдыз көрүндү. Жортуулчулар эки топко бөлүнгөнү менен ажырашпай, чогуу чабуул коюуну ык көрүштү. Өзгөчө саат кылуу 100 жигиттин тобуна кабыл боону эстен чыгарышкан жок. Бале баскан 100 жигит казактардын чекесине чыккан чыйкан болду. 100 жигиттин ичтен кийгендери бөдөнө көз соот экенин билишет. Баштарында туулга, ошондуктан аларга ок өтпөйт. Ушу кезге чейин алардын эч кимиси жарадар болуп, аттан кулай элек. Анан калса 100 жигиттен кылыч согуп, найза сайганына эч тирүү жан тең келе албоочудай. Алар жоого катылганда тобунан бузулбайт. Бири баары үчүн, баары бири үчүн жанын аяшпайт. Шамдак айлыгы, өткүрлүгүнө эч ким тең келе албайт. Өзгөчө алар түмөн башы Галдан чейрендин тегирегинен алысташпайт. Галдан жаштыгына карабай тайманбаган, айлакер аскер башчысы экенин ушул согушта көрсөттү. Сыягы Коңтайчы уулумду көздүн карегендей сактайсың деп 100 жигитке бек тапшырса керек. 100 жигит Коңтайчынын уулуна жоону жакын жолотушпайт. Качан гана Галдан чейрен Кароол дөбөдөгү жан сакчыларынын курчоосунда турганда 100 жигит казактарга ителгидей тиет да бет келгенин мойсоп кетишет. 100 жигиттин колунан курман болуп жапа чеккендер ого эле көп. Казак ичинде 100 жигитке тиш кайрагандар канча дейсиң? Эр кошойдун аңдыганы 100 жигиттин башчысы. Өзүнө түспөлдөш жаш тайчы менен беттешсем, жүзүн жакындан көрсөм деп самайт. Анын аты Эсен тайчы деп кулагы чалган. Кыясы Жуңгар Ойрот өлкөсүн түзгөн Түптүү хандын ысымын алып жүргөнүнө караганда ал таза кандуу улан. Таң заардан башталган согуш бир эт бышымча эч токтобой казак калмак будуңчаң боло аралашып калышкан эле. Кимди ким көрсүн? Каны жини аралашкан аламанды кайсы жоокер көрүптүр? Адегенде калмактар курчоодо калгандай солк этип, казакка көмөкчү кол келди деп түшүнүшкөн. Далайды көргөн кыраакы гендер Аблай султан жагында анчалык көп кол жок экенин сезди да Кароол дөбөгө киши чаптырып, Галданды майданга кирбесин деп өтүндү. Галдан чейрендин туусу жыгылбаса, калмактар оңой менен жеңилбейт деп айттырды да, жанын үрөп Аблайды колго түшүрүүнүн амалын кылууда. Аблайдын Кароол дөбөсүнө Матай баатыр жоону жакын жолотпой, будуңчаңдан эч нерсе көрүнбөйт. 100 жигит жакын келген казакты мойсоп, Шак-Шак Жаныбек менен Эр Кошойдун колуна чабуул койбой, Галдандын тегерегинен алыс чыгышпайт. Кирген буурадай жинденген Кошойдон көзүн албай, Буруттун каармандыгына тан берип жатты Эсен тайчы. Кошой менен Солтоной бири-бирине көз салып, бири-бирин ыгы келгенде коргоп, калмактардын тобуна жалгыздап кирип барбай, бет келгенин мойсоп жүрүшөт. Гендер менен Галданын кошуну кошула түшкөнү менен алда кандай болот дегенсип кол салган казактардан тегерене коргонуп жатышты. Казактарга жаңы күч келбегенин сезген гендер не болсо да Аблайды колго түшүрүш үчүн жанын үрөөдү. Ошондуктан жигиттерине Аблай жакты көрсөтүп, толгогула деп кыйкырып калат. Аламанда калмактардын эки кол башчысы бири-бирин жакшылыктуу түшүнө албай, түшөй казактар кызыл чаптуу жарды көздөй чегиништи. Урушту токтотпосо өзү колго түшүп кошунду кырып аларын түшүнгөн Аблай султан Жаныбек баатырга чабарман жиберип, тезинен мага кошулсун деп буйруган. Күн аябай ысып, эки жактын тең жоокерлери алдан тая баштаган болчу. Аттарда чаалгып баса албай, бүгүнкү согушта колунун аздыгына карабай казак тарап үстөмдүк кылгансып, бирок майдандын деми сууй баштаганын эки жактан сезди. Кызыл чап жардын булуң бурчу көп, ал жакта кудуктар мол, калмактар казак колунун артынан куугун салган жок.
Бүгүн казак жол башчыларына алдатып койгонун сезген Галдан менен Гендер ачуулары келсе да, арга канча дегендей тымпыйышат. Мындан ары жан дүрөбөй айла амал менен согушуу керектигин түшүнгөн алар эртеңки күн жөнүндө ойлой башташты. Улуу жүз казагынын жер суусун басып алдык. Эми күч коротпой Ташкенге чейин жетүүгө болот, дешип акылдашты эки кол башчы. Кыргыз элинин арка жагы бүт бойдон калмактардын колунда. Улуу жүз көпкө чейин калмакка баш көтөрбөйт деп өздөрүн сооротушса да, Тооке хан орто жүздү алдыра элек. Кичүү жүз жактагы алчындар чындай келсе калмакка оңой жоо эмес. Андай болгон соң Казак өлкөсүн толук жеңилди деп айтуу азырынча эрте. Мейкин талаасынын учу кыйры жок казакты толук багынтууга болобу? Иңир талаш бака шака түшүп жаткан Абылай Султандын байтактысына Галдан чейрен тараптан ак желек көтөргөн элчилер келатат деп кабар түшкөндө, кое бергиле деп Абылай баш ийкеди да, өзү калмак көрбөгөндөй алардан көзүн албайт. Элчилер жетигишеле. Алар аттан секирип түшүп, султанга баштарын ийген боюнча араң басып келатышканса да, Абылай Канычердин мыкаачылыгын жакшы билишкендиктен мууздатып салбаса болду деп коркуп алган түрлөрү бар. Согуш учурунда адамдын канын төгүп коюш Абылай үчүн кеп бекен. Жакын келген калмактарды султан кекетти. Не жумуштап келдиңер, айткыла. Ноён эр кошойду мейманга чакырып жатат, дешти алар. Эр кошой мейманга чакырылса, менин кандай ишим бар? Султан каршы болбосо гана келсин, деди. Эр кошой менен Гендердин достчулугу жөнүндө кабардар болсо да, Абылай Канычер корс этти. Эр кошойду эмнеге конокко чакырат ал чүрчүт? Эртеңки майдан жөнүндө акылдашсам дейт Ноён. Кол башчы менмин, чүрчүттүн ушуга акыл жетпейби? Сиз менен сөз табышыш үчүн эр кошой менен акылдашкысы келет Ноён. Абылай Султан кыргыз казактын салт санаасын бузгусу келген жок. Анан калса кошойдун өзүн мейманга чакырып жатса, барбайсың деп тагасын сөзгө сындыргысы келбеди. Андыктан барыш коюшту кошойдун өзүнө шылтады. Жеке мейманым деп чакырып жатса, барар коерун эр кошой өзү чечсин. Чындаса алмага таптакыр баш ийбейт. Кошой сыпайгерчилик кылды. Султан, мен сиздин туу алдында согушуп жатам. Тага, деди султан. Барам десеңиз мен кантип каршылык кылат элем? Өзүңө кошуп кимди аласың? Ага да кийлигишпейм. Кыраакы эр кошой өзү менен кошо балта, түйтөдөн бөлөк казак ичинде калмакча тил билген эки төлөңгүттү алды. Кыясы алар катышып отурган жерде Абылай Султанга тескери пикир жетпейт деп ойлогон. Эр кошойдун бул амалын түшүнгөн Абылай ичинен ыраазы боло унчуккан жок. Меймандар аттанып кетишти. Ай чыгып келатат. Теребел жаркырап кооз. Меймандар Гендер Ноёндун көк жибек чатырынын ичинде отурушат. Чатырдын эшик алды ачык. Андан ары сөксөөлдү айталаа жатты кеберсип. Чатырдын ичинде жаркырап ачык күйгөн ак шамдар. Дасторкон үстүндө тамак жегенсип жатканы менен ортодо сөз жалгана элек. Сөздү эмнеден баштаарын билбей Гендер ичим тап. Отурган меймандардын көзүнчө ойдогуну сүйлөшүүгө болбос. Кошойду ээрчи келген казак төлөңгүттөр калмакча суудай билээрин Гендер сезди. Кошойду жалгыз алып чыгып сүйлөшкүсү да келген жок. Айтылчу сөз ошол отургандардын көзүнчө гана айтылат. Антпесе кошойдун жигиттик ар намысына доо кетер. Кара башты ала качпай эр азаматтар кызыл кыргындын ичинде жүрүшөт. Жан көзгө көрүнгөн кездеги бир саам тынч убакта эмнеден аянышат эле. Гендердин буйругу менен алдыга кызыл шараптар келди. Көкөр толгон шарапты көргөндө төлөңгүттөрдүн көзү жайнап, таңдайларын такылдаткандан уялышпады. Жараткандын бир күнү бар, жарым жылга бергис. Анын сыңарындай казактардын ичип алалык деп озунганын түшүнгөн Гендер сыр аяктарга мелт калт куйдуртту да өзү адегенде эле тартып койду. Эр кошой да тартынган жок. Төлөңгүттөр дагы удаа шимирип жатышат. Ичүүгө келгенде алар адеп сакташпады. Бир-эки аяктан шарап көтөргөн кошой сүйлөп жиберди. Ноён, 100 жигитиңер бизге тозоктун отун таанытты. Кайдан чыккан?
кайдан тарбияланган азизилдер? Бир тууганым, деп Гендер адаттагыдай чечилип кетти. Мен 100 жигиттин тек жайын билбейм. Ата-энелери ким экендигин өздөрү да айтышпайт. Буларды эне деген жалаң эрдик үчүн тууган. Эч кимиси өлүмдөн коркпойт. Коңтайчы дегенде алар жан берүүгө даяр. Бири миңге татыйт, 100-ü бир түмөн кошунду талкалайт. Кебетелери биздей эле киши, бирок тулку бою уютулган чоюн. Кээде адамды көрүп туруп, адам тукуму эмес го деп ойлоп кетем. Бирөөлөргө жакындамак тургай эч ким менен сүйлөшпөйт. Сырларын айтпайт. Алар мага да баш ийбейт. Коңтайчынын уулу деп галдан чейрендин гана тилин угушат. 100 жигитти бул согушка чейин көргөн эмесмин. Ата-энеңер ким деп сурап көрдүм. Коңтайчынын балдарыбыз дешти. Аларды бир убакта галдан хан тарбиялаптыр. А мүмкүн алар галдан бошоктунун кенизек аялдарынан туулган балдарыдыр. 100 жигит мен үчүн да табышмак. Жигиттердин башчысынын аты ким? Чын атыбы же жалганбы билбейм. Биз аны Эсентайчы дейбиз. Жуңгар Ойрот өлкөсүн түзгөн Эсен хандын ысмын алып жүргөнүнө караганда ал өзү кубулганбы деп ойлойм. Жаштайчыга Эсен хандын жаны кирип кеткендир. Сен аны кыргызча Эсенбек деп айта бер. Бул атты укканда Кошойдун жүрөгү солк этти. Эсенбектин жашы канча да? Так айта албайм. Жаш туруп согушкан укмуш, адам баласынын мындай эр оңой менен чыкпайт. Туура айтасың, деди Гендер. Душманың баатыр болсо, аны урматташ керек. Аны жек көрмөк тургай кайра жакшы көрүп калдым. Бирок Теңир сени анын кылычынан сактасын. Өлсөм мейли деп аны менен эриөлгө чыккым келип турат. Чын элеби? Деп Гендер чоочуп кетти. Душманды мындай кой, ал тирүү жанды аябайт. Менин байкашымча Эсентайчы киши аттуунун баарын жек көрөт. Аны менен жекеге чыкчуда өмүрдөн тажадыңбы, бир тууганым? Өмүрдөн тажагандай жинди белем. Ал негедир менден тайсалдап тургансыйт. Ошол менин кызыгуумду арттырууда. Анда эртең аны эриөлгө чакыр. Эсентайчы мага каршы эриөлгө чыгар бекен. Эмне үчүн чыкпасын? Көрүп турам, ал менден чоочуп калды. От менен ойнойм деп өлүп калып жүрбө? Өлүм жазмыштан. Экөөбүз бири-бирибизди ала албасак ит жыгылыш болот. Согушту токтотуп тарап кетебиз. Сунушуң жөндө мен галдан чейре менен акылдашайын. Султандын уруксааты жок, мен дагы эриөлгө чыга албайм. Эр Кошойдун жүрөгү жакшылыктын жышаанын сезип тургансыйт. Меймандары шарапка ортогузган кезде Гендер Ноён Кошой менен жолуккусу келген максатын ачык айтты. Ноёндун сөзүнө казак төлөңгүттөр маани беришкен жок. Алар маселе. Сени бир көрсөм деп сагынып жүргөм. Анан дагы айтып калайын деген тилегим бар. Буум экөөбүздүн чогуу жашабаганыбызга көп болду. Аны билесиң, силердин тил менен айтканда ага капкачан эле талак берип койгом. Буум сага жеңе, андыктан согуштан аман эсен чыгып кетсең, буумго үйлөнгүн. Мен өзүм майданды таштап кете албайм да. Кокус эртеңки эриөлдөн аман калсаң деп жатам. Эмдигиче буумду түп бейжинге алып келишкендир. Буумду түп бейжинге жибербе деп чабарман аркылуу Коңтайчынын макулдугун алдым. Буум сени күтүп ысык көлдө. Аңгыча Кошой кыйкырып жиберди. Байке, карасаң, тигине буум турат. Босого жакты карагандар эч кандай караан көрө алышкан жок. Гендер ордунан тура калды. Эч ким көрүнбөйт. Согуш жүрүп жаткан жерге кайсыл аял келсин, дешти бир ооздон. Ыза болгонсуган Кошой жооткотту. Мен бүгүн буумду 2 жолу көрдүм. Сыягы менин гана көзүмө урунуп жатат. Ал өлүп калса керек. Анын руху мага гана жолугууда. Бу дүйнөдө анын менден бөлөк жакыны калган жок. Аны ким өлтүрмөк эле? Деди таң калган Гендер. Тирүү киши алыста жүргөндүн көзүнө көрүнбөйт. Кантсе да буум кырсыкка чалдыкты. Ошо бойдон конок шааниси бузулду да, убада боюнча эртең жолугуп каларбыз деп тарап кетишти меймандар. Таң эртең менен Абылай Султан баштаган 500 чамалуу кол калмактарды көздөй жылып келатты. Эсентайчы менен Эр Кошойдун бүгүнкү эриөлү айгышкандардын тагдырын чеччүдөй. Казактын колу буктурмага катылганы менен саны өтө аз. Согуштагы созулса, казак жак кырылып калаары анык. Ошол себептен билгизбей чегинип кетелик деп Абылай амал издеп жатканда Эр Кошойдун сунушу ойдо жок табылга болду.
майдандан качып кеткенге караганда ээрөөлчүлөрдүн кимиси өлсө да калмак казак бөөдө кыргынды токтотуп эки бөлүнүп кеткени жакшы эмеспи? Калмак даекчилери жекеме-жекеге ээрөөлчүлөр кандай курал менен чыгышат деп кеңешкенче, узун жал, кара тору буудан минген Эсен тайчы эки колун көккө көтөрүп ортого чаап чыкты да эңиш деп кыйкырды. Муну илгиртпей түшүнгөн эр кошой кийип жаткан соотун ыргытып жиберип, башын кырмызы жоолук менен бууган боюнча майданды көздөй чапты. Агайлы, чүргүт сени жарып салбасын деген чуру-чууну капарына алган жок. Бүгүнкү ээрөөлдө эч кимиси жарадар болбосун жүрөгү сезүүдө. Кошойдун мингени ала чаар буудан, жарыктык карылуу десе карылуу, ооздугу өтө элпек, демиңди илгиртпей сесчү. Карап тургандар таң калды. Экүүдө куюп койгондой окшош эле. Чаап келаткандар жакындаганда аттардын оозун тартышты. Көздөрү көздөрүнөн өтөт. Экишер арбашып жаткан ажыдаардын өзү. Эсен тайчыга бет келгенде «Эсендер» деп күлүмсүрөдү эр кошой. Сурданып сүрдүү келаткан тайчынын каары өчкөндөй, чала була алик алып, ич дүйнөсү будуңчаң. Не болсо да мурдагы кайратынан жанып кеткен түрү бар. Кошойдун жылмайган ырайы аны сыйкырлап салгансыйт. Ошо бойдон жакын келген кошой кыргыздын эңиш салты боюнча Эсен тайчыга оң колун сунду. Бу өзү эр болсоң мени ээрден тартып кет деген белги. Билектен алган Эсен тайчы баардык күчүн салып, кошойду ээрден оодармак болду. Анысынан майнап чыккан жок. Капканга кабылгандай билеги сыздаган кошой ээрден көчүгө көтөрүлүп барып, анан колун тартып алды. Сезди, жигит өтө карылуу экен. Бу өзү оңой жоо эмес, сактанбаса болбойт деп коет ичинен. Эсен тайчы билегин сунду. Кошой аны дароо каруудан тутуп, ээрден оодармакчы болду эле козголто алган жок. Андан кийин билектен чапчышмай башталып, экишер чындап эңишип кирди. Аттар буралып майышып, бири-бирин ээрден оодар албай ээрөөлчүлөрдүн көздөрү канталайт. Өчөгүш кызыган жерде намыс ойгонот. Андай чакта бир туугандар өз ара аяшпайт. Жеке намыс баарынан күчтүү. Эр кошой менен Эсен тайчы бири-биринин билектерин эзип, жандарын үрөп эңишүүдө. Тиштери кычырап, көздөрү канталайт. Аттар буралып, жонунан ысык буу чыгууда. Мындай ээрөөлдө жеңилгенден көрө өлгөн артык. Демейде беттеген жоону чымындай кырып, канын суудай төккөн Эсенге бир кыргыз кеппи дегендей калмактар кебелбейт. Бирок эр кошойдун да алдыра турган түрү жоктой. Азыр тагдырдын таразасы кимге ойт? Аны Теңир билет деп кошой жаратканга ичинен жалынып жатты. Эсен тайчынын өз кудайы бар. Ал бурканына чындап ишенет. Согуш кудайы Сүлдө аны да далай жолу өлүмдөн сактап, жеңишин колунан чыгара элек. Бир кезде Эсен тайчы кош колдоп эр кошойду билектен бекем тутту. Бөрү капкан чапкандай кошойдун айласы кетип, көчүгү ээрден ооп баратканда «Сенин атаң бай болот, мен агаңмын» деп тайчынын кулагына шыбырап жиберди. Ысык дем кулагына дубадай угулуп, мөөрөйүн алып бараткан тайчы арбатып салгандай шалактей түштү да көзүнөн жаш ордуна кан таамып кетерди. Канжарын кындан сууруп ала койгон бойдон кошойдун атынын тизгинин кырча-кырча чапты да өз атынан секирип түшүп, «Күрөш, күрөш» деп жар салды. Жигиттин сырын алган эр кошой кадимкидей демденип, эми алдыра койбосмун деп үмүттөндү. Кошой жеңилип же жеңип албай, тең чыгуунун амалын кылууда. Жөө күрөштө эр кошой Эсен тайчыны кадыресе аяп, бир тууганындай көрүп калганын сезди. Эптеп ит жыгылыш менен тең чыкса, эки эр мындан ары бет келип көрүшө койбос. Кошойдун амалына Эсен тайчы көнүп берер бекен? Мынакей, миң түркүн сыры бар армандуу дүйнө. Жөө күрөштү тиктеп турган эки жак бирде сууп, кайра туруп кыйкырык чуу өрттөй жанат. Күрөш көпкө созулду. Эки эр тең чарчап калган эле. Чындаса Эсен тайчы кошойду алып койчудай. Бирок кыргызча күрөштүн ыкмасы менен чалып уруп, жамбашка салайын деп кошой жаш жигитти сындыргысы келбей ыргылжың абалда.
Ошо маалда Эсен Тайчы шерденип кетти да кошойду көтөргөн бойдон жерге уруп коёрду. Сенин назилиң кыргыз, бабаң Чаа Баатыр деп жана бир жолу сыздап жиберди. Эсен Тайчыны кимдир бирөө чокуга чапкандай алы кетип, кошойду таштап жиберди да күрөшпөйм, бул бурут өзү сыйкырчы окшойт деп атына минген бойдон чаап кетти. Даекчилер эки эрдин күрөшүн тең чыкты, ит жыгылыш деп жарыялаганда жоолашкан тараптар чындап сүйүндү. Ошо күнү калмак казак кыргынды токтотушуп тарап кетишкен дешчү. Согушта далай эр азаматтарынан ажыраган эр кошой эли журтуна аман эсен кайтып келатканда дагы бир жолу тагдыр Эсен Тайчы экөөнү бет келиштирээрин ал капарына алган жок. Кечке жуук таластын алкымындагы көк секидеги айылга келип түшкөн эр кошой туу бээни жыгып, майданда курман болгон жигиттерине Куран окуткан соң кошунду таратайын деп ойлогон. Келери менен боом аскадан боюн таштап учуп өлгөнүн укканда мууну бошоп, бирок жеке кайгысын эч кимге сездирбейт. Бейиши болсун дегендей ооз ачпай өзүнчө милтиреди. Экөө мындан ары жүз көрүшпөй калаарын мурда эле жүрөгү сезген. Алган эмес, майдан талаасынын четинде күүгүм талаш боомдун элесин улам-улам көргөнүн эстеп, аны руху ошо күнү өзү менен коштошкону келгенине азыр анык ишенди. Бир кара аяк кесе кымызды шыңгыта жутту да «Тамак камын көргүлө, жигиттер эс алсын» деп коюп басып кетти. Эч ким менен бет келип сүйлөшпөй жалгыз болгусу келет. Аябай чарчап, жаны ооруп турган. Боом өзүнө буйрбаган жар экенин кыялында сезчү. Нечин кызыл кыргынды көрүп тез жетилген эр кошой таштай катуу, тарамыштай чыйрак экенин көпчүлүк билет. Көпкө басып жүрүп кайра келди да чакан боз үйгө кирээр замат башка чапкандай таң атканча ойгонгон жок. Эртеси таң ата эр кошой 7 жигиттин коштоосунда боомдун бейит башын көздөй жол тартты. Куран окутуш үчүн жетелетип алган бээси бар. Жел аргыдан ары өтүп, боом капчыгайынын ооз ченине жеткенде кеч пешин болуп калган. Күн тийип турса да, капчыгай ичинен уюлгуган куюн аркы-терки жойлоп, туш-туштан шамал уруп, көктөн мөндүр аралаш жамгыр төктү. Жолоочулар жакындаган сайын нөшөр капчыгайды өрдөп качып бараткансыйт. Атчандардын эч жеринде суу тийген жок. Күнгөй тескейдеги чөптөр куурап калса да, анын этектери көп-көк, капчыгай ичинен күйүлдөгөн добуш чыгат. Жолоочулар бастыра беришти. Алар дарыя четиндеги кызыл урчукту кесип өтүп, секичеге чыкканда көгөргөн асман көмкөрүлүп, өткүн басылып калыптыр. Тээ жогору жактан күн катуу күркүрөп, чагылган түштү окшойт. Аттар селт этти. Кенже каранын конушуна жакындаганда аттан түшүп өкүрөйүн деп ойлогончо күүнүн добушун кулагы чалды. Эр кошой ат басыгын тездетип илгерилеген сайын комуз үнү катуулагандан катуулап, кокту колоттор кооз күүгө толуп чыкты да жолоочулар дым чыгарбай күүгө кулак төшөйт. Бу өзү жаңы күү эле. Комуз үнү шаңкылдап ачык, кылына кол тиелекте ал адамча сүйлөп, жүрөктү титиретип, бойду бийлеп алат экен. Комузчу керемет күүнү башынан түшүп кайрыгандан тажабай, жолоочулар үйүнө жеткенче ал күүнү кайрып чертти. Күү демекчи, анын башаты өргүп аккан булактай таза, күмүш кашыктын үнүндөй шыңгыр эте түшүп, анан барып жаңыдан гүл ачкан көк шиберлүү жайлоону көздөй өтүп бараткан көчтү элестетет. Көчтөгү аруу кийинген кыз келиндердин жаркын күлкүсү, ботонун назик үнү, анан кулунтай кишенеп, мел-мелдеген мейкинде чаап бараткан жоргонун басыгында туйгузат күү. Бу рахат көч башында боомду жандай өзү бастырып бараткансып сезди кошой. Алган эмес, күүнүн ыргагынан 7 өгүздүн көк жайыгындагы көк мейкин секичени көрдү. Көк шибер кечип, жашыл карагай арасында боом экөө капарсыз ойноп күлүп жүрүшөт. Бир туруп күүдөн булак үнүнө кошулташыл шамалдын сокконун, туңган таза абаны туйду кошой. Ушунчалык да сыйкырдуу күү болобу?
угуп отуруп чериң жазылып жүрөгүң элирет. Комузчунун өнөрүндө жандуу дүйнө, бейкут турмуш өкүм сүрүп жатат. Күйүү токтолбой мейкинде кетип бараткан көч бирде белес ашып, ойкуп кайкыгандай. Кайра туруп эле көл үстүндөгү эрке толкундун түрүн берет. Кыргыз турмушундагы керемет асыл учурдан башталган күйүүнүн коштоосунан кара булут көч үстүндө айланып, добулдун сүрүнөн корккон кыз келиндердин үнү заматта бейкут көчкө жоо тийгендей чуручу түштү. Көч таланып, эр азаматтар кылыч жеп, кыз келиндер туткунга бараткан учурду кенже кара куду эле адамча так сүйлөттү. Керемет ай, бул кандай сыйкыры дегенче жалгыз калган бейжай аялдын моңдуу кошогу эр кошойду жүрөккө сайгандай селт этип, боз үйгө жакындап калган кезде кенже кара комузун коштоп ырдап чертти. Бир түрмөк арманыр кулакка илинди. Капилет жатып ойгонсом, карарган көл көрүнөт. Карарган көлдүн үстүндө карарган өрдөк бөлүнөт. Карарган көл көз жашым, карарган өрдөк өз башым. Бүткөн бою эзилген эр кошой арт жактан кимдир бирөөнүн ыйлап жаткан үнүн укту. Байкаса, ал Чаа бийдин кенже уулу өз агасы Тата экен. Күйүү канчалык бүткөн боюн эссе да эр кошой жашыган жок. Ошол замат боомдун бейитине өкүрүп түшөм деген мурдагы оюнан баш тартты. Жолоочуларды ыраактан тааныган комузчу утурлай басып келатат. Кошой токтой калып көз салса, кенже кара жашарып алгандай. Армандуу күйүү ага дем бергендей. Кошой баштаган топ боом учуп өлгөн кызыл асканын желкесинде турушат. Кенже кара кайгылуу окуянын чоо жайын түшүндүрүп болмоюнча эч ким унчуккан жок. Бу мүшкүл махабат дартына чалдыккан бийкечтин колунан келээрин түшүнүп турушат. Боомдун бейитине Куран окулуп, баары ой ченге түшкөн соң, эртеңки күндүн камын көрүп, мусулман динин тутуп өлгөн боомго бээ атап союп, Куран түшүрүүнүн камын көрө башташты. Бу өзү кошойдун мойнундагы парзы эле. Алаңгыча капчыга ичинде түн кирип, коноктор үчүн союлган койдун эти казанга кайнап, кайрадан күйүү таңшыды. Кенже кара күйүү чертип болоору менен комузун дароо кабына салып, эч кимге аны карматпай турганын кошой бая эле байкаган. Анан калса, чертилбесе деле комуздун кылы дирилдеп, үн чыгарып турганы кызык. Чоң атамдын комузунун жаны бар, ал түндө өзү эле чертиле берет, деди кичинекей Алтай. Көпчүлүк баланын сөзүнө маани бербегени менен кошой өзүнчө бушайман. Ал эмнеси деп сурай албады. Тамак желип бүткөндөн кийин комузчу кошойду эшикке алып чыкты да, жүрү, бейит башына барып келелик дегендей ишарат кылды. Кошой кыйыктанган жок. Ай тийип турганы менен анын бети сур булут жапкандай, малак кызгылт буурул түн өкүм сүрүүдө. Чочойгон бейиттин жанына келип отурган кенже кара, сага бүгүн түнү сыр көрсөтөм, деп түкшүмөлдөдү. Өз кыялы менен алек болгон кошой мелтиреген бойдон ал кандай сыр деп да сурай алган жок. Капчыга ичи ылымта, кезегинде аскалардан таш кулап, дарыянын шары анча кулакка илинбейт, айлана жымжырт. Кошой боомдун чочойгон бейитине жөлөнүп отурган. Байкаса далы тарабы ысып чыкты. Мүрзөдөн дем чыгып жаткандай. Жанындагы ташка колун койсо алар муздак. Кенже кара менен кошой экөө унчугушпайт. Ортодо дым чыкпаганы менен кабына катылган комуздан үн чыгып жаткансыйт. Мүмкүн мен каңырыш угуп жатсам керек деп сурамакчы болгон кошойдун оозунан сөз чыкпады. Кези келсе сураармын дегендей ал өз ою менен алек. Күйүт боорун эзгендиктен боомдун өлгөнүнө ишенгиси келбей, бу дартты кантип көтөрөм, ага кантип көнөм? Өмүр өткөнчө боом эсип көөнүмөн чыкпас, шашып кеткенин карачы, деп кейит. Тагдыры тартып жатса кантет эле.
деди кенже кара кошойдун кыялындагыны түшүнгөндөй. Бир аз ашыкпай турганда Куңтайчыдан кабар келмек. Уккам аны. Анда өзүңө жар болмок кайран бийкеч. Жууп атып көрдүм. Денесинин эч жеринде айыбы жок. Акактай таза чыкты. Анын убалына мен калбадымбы деп өкүндү кошой. Анын өлүмү бешенесине жазылган тагдыры болчу. Кандай айтсаң да Теңир экөөңөрдү кошмок эмес. Ашыктык дарт качан оңунан бүтчү эле. Анын арты ар дайым өкүнүч. Сага эле жакшы болду комузчум. Мыкты күү чыгарып коюпсуң. Эми элдин моокуму канганча черте бер. Адам баласына өнөрдү Теңир даарыйт. Күүнү сен чыгардың. Кошой муңайды. Мен аны кантип чыгардым? Чолпонду сүйгөн сенсиң да. Туура айттың. Чолпон жылдыздан ажырадым, комузчум. Чыдайсың да, баатыр. Чыдабаганда не кылам? Жолукпай эле калсам эмне? Боомдун руху тирүү, ал кыргыз жеринде калды. Мен анын руху менен жолуккам. Качан жолуктуң? Өлгөн күнү жолуктум. Майдан талаасында отурсам алдыма келип тура калды. Накта өзү бекен? Көрбөсөм айтпайт элем да, бирок ал мага сүйлөгөн жок. Айтам да, мен сага боомду көрсөтөйүн десе, көрсө көрөйүн, мен үчүн каниет да. Бирок ал өзүң айткандай сүйлөбөйт. Сүйлөбөсө мейли, көрүп калайын. Капчыга ичинде жашагандар аны көрүп эле жүрүшөт. Коркутпайбы? Боомдун руху эч кимди коркутпайт. Ошонусу жакшы. Андан көрө кетерибизде мына бу бейитти тегиздеп салчы, комузчум. Тура берсин, анын зыяны кимге? Мүрзөнүн изи тез сууганы жакшы. Жаратылыш менен адам бааласы эгиз, алардын тамыры бир. Бейитти тегиздеп салыш оңой. Боомдун рухун качан көрсөтөсүң мага? Түн ортосу ченде, чаап өтөт кан жолду бойлой. Атчан жүрөбү? Ар качан өзүнүн кара сур аргымагын минип чыгат. Анысы жакшы экен. Боом өлгөндөн кийин Маркашка кара сур аргымакты мууздатып салган дешчү. Жакшы кылыптыр, жайсаң. Боом өлгөндөн бери капчыга ичинде буурул түн өкүм сүрөт. Айтам да, эмне үчүн түн буурул тартат деп. Боом бийкечинин касиети күч. Мындан ары анын арбагы өзүңдү баш кылып тукум уругуңду колдойт. Айтканың келсин, комузчум. Эми сенин тукумуңдан жакшы чыкмалар үзүлбөй калды. Оозуңа май, байым. Эмнегедир боом кечигип жатат, баатыр. Бүгүн көрүнбөйт деп ойлойсуңбу? Чыдайлыкчы, келип калар. Андан көрө күүңдү сыздат. Күү жаңырса эле боом өйдө төмөн чапкылай берет. Кенже кара комузун алып, аны күүлөп кирди. Комуз үнү адамча таптак сүйлөп, күүнүн ыргагынын кооздугу, үнүнүн тазалыгы, шаңы, муңу капчыга ичин жаңыртты. Күү соңку кайрыгына жеткенде асмандан күн күркүрөп, түрмөк арманыр боомдун өз оозунан чыккандай боздоп жатат. Мына ушул кезде комузчу «Тигине өтүп баратат» деп кыйкырды. Комуздун кылына колу тийбей, өйдө жактан көзүн албайт. Комуз чертилбесе деле кылдары дирилдей күү улана берди. Кулагы тунуп, бүткөн бою шалдайган кошой өйдөтөн чаап келаткан боомдун элесин даана көрдү. Кара сур аргымактын туяктары кара жерге тийбей абаны жирейт. Бет алдынан көзүн албаган боомдун атка отурушу тирүү кезиндегидей көрктүү болчу. Бийкечтин башында илгери талкан бий кийгизген кундуз бөрк. Ак шайы көйнөкчөн экен ал. Капырай, куду өзү деп келме келтирген кошой эсинен танып, бир саамга башы шылктай түштү. Баатыр, эмне болду? Деп комузчу аны катуу жулкулдатууда. Көпкө чейин шай кеткен эр кошой араң дегенде эсин жыйды. Ал көзүн ачканда боом төмөнтөн өйдө көздөй чурап бараткан болчу. Бир маалда кара сур аргымак кадимкидей кишенеп жиберди эле. Төбөдөгү кара булут жок болду да буурул түн кайрадан өкүм сүрдү. Кетеличи, деди шайы оогон кошой. Ушундайда керемет болорбу? Боомдун өзү эртең аш тараганда келип бейитти түздөтүп ташта. Балким ошондон кийин боомдун арбагы көзгө урунбай калар. Көрүнбөсө мейли,
Мындан ары Капчыгайдын аты өчпөйт да. Боз үйгө жеткенче Кенжекара менен эр кошой сүйлөшкөн жок. Эртеси аш тараары менен кошой Кочкор аркылуу Ак талааны көздөй Улак Баатырдын айылына жол тартмак. Жүрөгүндө кара жок көй кашка Баатырды көптөн бери көрө элек болчу. Итемгендин уулу Түлкү Баатыр да Ак талаанын 3 курткасында деп уккан. Айтор эр табылды баш болгон 3 баатыр турганда калмактар Теңир тоого кире албас деп болжолдойт кошой. Ушул кезде Чебан Рабдан Тооке ханды жеңдим деп ойлосо да, казак элинин боору бүтүн, туусу колдон чыккан жок. Мындан ары кыргыз элинин башын кошуу өз милдетим деп демин жыят. Эр Солтоной, Балта, Түйтөдөй азаматтар жүрөт жанымда. Ушул оңойбу? Алакчын Баатырдын чөбүрөсү бердикке жаш экенине карабай жакшы чыгып келатат. Байкаса эл коргоочу эрлерден кыргыздын колу кур эмес экен деп келатып, ою кайра чачылды. Асманда ак кажырлар айланып, теребел мелтирейт. Казак калмак согушунан кийин дагы 3 жылча мезгил өткөндө Маркашка Жайсаң чүй өрөөнүндөгү Ак суу капчыгайынын күн чыгыш жагындагы Ак Башат деп аталган төргө көчүп келип отурукташты. Ак мөңгүлүү улуу тоонун этегиндеги Теменек коодон төргө көптөгөн кашка суулар агып түшөт. Тулаңы белден буралган жашыл төрдүн желке чениндеги Кызыл Белес аталган жапыс кырга чыга калсаң эле Сокулук тоолорунун соройгон токол чокулары көрүнөт да, төмөн жактагы Сары Өзөндүн мейкин талаасы көзүңдү арбайт. Сокулук өрөөнүнөн бери Ашмарага чейин ортодо эбегейсиз көп белестер жатат. Жай айында белестин чөптөрү күйүп кетет да, белес жайдыр-кыштыр күнөстүү келет. Кышы жылуу жерге Маркашка бекеринен байтакты салдырган жок. Белестер экинчи жагынан табыгый чепке окшош. Күнөстүү кыштоого букардык усталар куур түтүк аркылуу Сарыөзөктөн булак суусун алып чыккан. Куурдун башы кайда экенин эч ким билбейт. Демек, кыштоодо жайдыр-кыштыр муздак суу үзүлбөйт. Маркашканын байтактысынын тегерек чети бышкан кыш менен таштан мыктап салынган чеп. Жайсаңдын тегерегине төлөңгүттөр менен кенизек бийкечтердин бөлөк адамдарды оңой менен жолотушпайт. Күзөтчүлөр андан көзүн албай, эл жердин ээси деген Маркашка эртели кеч эркин бастырбайт. Кантсе да кыргыздардан коркот ал. Маркашка Ак суунун Сары Өзөгүнө көчүп келгени Кеминден тартып, Ашмарга чейинки чүй жергесин калмактар толук ээледи. Кашкарлыктарга эгин эктирип, дарыянын тегерек четине олчойгон коргон чептер салдырган. Анда калмактар жашайт. Чүй жеринде калмактардын аштык даны мол, мал жандыктары тескери жайылып дегендей батпайт. Ал кезде бу байманасы ташыган берекелүү чүй жерин калмактар түбөлүктүү ээледик деп түшүнүштү. Алачыктай албеттүү калмактар ой тоолордун баарында эркин бастырып, көбү 1-2ден кыргыз же казак катындуу болушкан. Маркашка Жайсаңдын өзүнүн да кыргыз аялдары бар. Анын эрке токолунун бири хан Белектин карындашы Үпөл сулуу. Андыктан Маркашка менен Белектин мамилеси өтө ынак. Алар ат тизегин кургатышпай, бири-биринин үйүнө келе беришет. Кыргыз ханы деп аталган Белектин байтактысы Ысык көлдүн боюнда. Күзгө тарта Белек Кара Кочкордун оозундагы Орто Токой кыштоосунда конуп отурганды жакшы көрөт. Ал жерди туш тарабынан тоолор курчагандыктан ылымта, кышы жылуу, жааган кар көпкө токтобойт. Өзүнүн букарасы кыргыздарды Маркашка акыл амал менен башкарды. Ал эл журтка зулум болуп көрүнгүсү келген жок. Бирок ачуусуна тийген кер аяктарды тымызын өлтүртүп койгондон тартынчу эмес. Кыргыздарды боюна имериш үчүн ал Сары Өзөн чүйдүн Ашмарадан аркы күн батыш тарабына жергиликтүү элдин көчүп келүүсүнө уруксаат берген. 2 жылдын ичинде ал жакты кыргыздардын Солто тайпасы ээледи. Солто менен кошо ал чөлкөмдө Саруу, Кушчу,
Кытай, мундуздар жердешет. Эки элдин ортосунда чатак чыгып кетпесин деп Маркашка Жайсаң Ойрут менен кыргыздын кыз алып, кыз беришкен куда сөөктү күчөттү. Ал тургай кудалашуу тойлорунун көбүнө Жайсаң өзү келип катышат. Эки элдин ынтымагын чыңдоодо кыз алуу расмийинен бөлөк жеке өзү кыргыздын бир мыкты чыкмасы менен достошууну ойлойт. Бурканга сыйынганы менен Маркашканын кол алдында эски ишенимдин өкүлдөрү бакшы камдар көп боло турган. Жайсаң бакшылардын айткан дегенине аябай ишенет. Алардын сөзүн эки кылбайт. Өзгөчө кыргыз олуясынын ажалын кыргыз баатырынан дегени көкүрөгүн уялап калган. Жыл илгерилеген сайын олуянын сөзү санаасына тынчтык бербей, аны ойго салат. Канчалык ишенбейин десе да, ак куйрук Жайсаңдын өлүмү көзгө чукугандай дал чыкпадыбы? Качы дарымчы жөнөкөй тукум эмес. Ал табияты тунук, көз ачык адам. Ойго алдырган Жайсаң акыл калчап келип, ажалым кимден деп азыркы кыргыз баатырларын бирден сыдыргыга салгандай көз алдынан чубатат да, мына бу эр мени өлтүрөт деп бүтүм чыгара албайт. Жоокерчинин ажалы жоодон деп айтылган Ойрот макалы бар да, ал бекер жерден чыккан жок. Эки элдин мамилесин жакшыртпайын. Менин жеке душманым тымызын жүрө берет да. Демек мени ажалдан сактап калуучу жалгыз жол бар. Мен кыргыздын бир көй кашка баатыр менен достошоюн. Азиз достон ыйык эч нерсе жок. Кыргыз ичинде Ойротко тиш кайраган баатырлар көп. Эбин таап, ошолордун бири менен достошуп алсамчы, деп обдулат. Эр кошой менен эр солтонойлор Ойрот үчүн оңой жооп экен. Теңир тоогу ойротторду жолотпой 7000 үйлүү катагандардын баатыры эр табылды, нарын боюнда жолборсчо бөгүп жатат. Ал көз ачып жумганча Ойротко каршы 4-5 миң кол жыйнай алат. Керек жерде катагандардын кыз келиндери найза көтөрүп согушка кирет. Мындан бөлөк ак талаа менен жумгалды ээлеген улак баатыр менен жаш түлкү долон кызарттан ары эч кимди өткөрүшпөй жатпайбы? Соң көлдө бейкам жаткан 100 черикти өлтүргөн кимдер? Ушу кезге чейин шейит кеткендердин сөөгү табылмак тургай жиги билинген жок. Же аларды жер жуттубу? Акылман экен Гендер тайчы. Кичинесинен жаш кошойду боюна тартып, андан сулуу катыны боомду кызганган жок. Ошо бойдон бир туугандай ысык жүргөн ал экөө бири-бирине карасанамак тургай майданда дагы өз ара теек болушуп, акыреттик дос боюнча калышты. Ал тургай катыны боомду эр кошойго ыйгарып чыга берди. Акыреттик дос дегендин кадырына кыргыз баласы жете алат. Эгерде боом аскадан боюн таштап өлбөгөндө кошой экөө баш кошуп алып, Ойрот калмакта биротоло жараштырып салмак. Кыраакылык деп ушунайт. Гендердин суроосу менен Коңтайчы боомду Багдыханга тутуп бербеди. Жоолашкан элди кылычтын деми менен эмес, акыл менен башкарыш керек турбайбы? Эки элдин оош кыйыш мамилелерин тескеп отуруп, кыргызды биротоло эл кылып алыш үчүн алар менен кадырлашып, бирөөсү менен достошоюн. Мага кими сыйлайык? Артында бел болчу эли бар, кайраты күч эрди тандайын деп чечти да, ушу жерден Бердике эсине түштү. Жаштыгына карабай, ал байыркы кыргыздын тукуму, Алакчыңдан чыккан кулун. Маркашка башым менен топор элдин уулу менен достошмок белем. Бердике менен акыреттик дос болсом, кыргыздын оңу менен солу миңден тайсалдайт. Кыялына ушул ой келгенде, Жайсаң кадимкидей сүйүндү да, "Төлөңгүт, архи, архи" деп кыйкырды. Бир кесе орус арагын тартып жиберип демин басты да, "Бердикени конокко чакырам" деп жардык айтты. А деп кабар келгенде Бердике анча ишене берген жок. Алдына чакыртып алып, өлтүрүп салсачы деп эли журттун күмөн санады. Өлтүрө турган болсо, Жайсаң бизге конуш берет беле. Эртели кеч бир кыйкым таап бизди кодуламак. Кошуна турабыз. Ойроттон кыз алып кыз бердик. Чакырган жерден калбаймын, деп Бердике. Карыя кепке аралашты. Бабаң Алакчын калмактарды далай жолу канга акшаткан. Хан Тейиштин вазири эмес беле. Кара мүртөс чүрчүттөр Алакчындын кылганын кантип унутсун? Хан Тейиш менен Алакчын көрдү. Ал кез кызыл кыргын уруш болчу.
Калмактарга кылганын раматылык бабабыз башы менен тартты. Андан көрө бегиликке бир жараган күлүк тандагыла. Бердике көшөрүп койду. Мезгил күзгө тартып калган кез болчу. Аксакалын баш кылып жоон топ атчандар менен барып түштү Бердике. Маркашканын байтактысына. Төрдө отурган Жайсаң жаман ой менен чакырбаганын сезүүдө. Ыр күү жаңырып, акындар Маркашканы жерге сууга тийгизбей мактап жатышат. Дасторкон үстүн дүйүм тамакка толтуруп коюп, ач кылга жакын калмактар шарап ичкиле деп кыргыздарды кыйнап киришти. Бердикени баш кылып ичпейм деген оюна коюша турган эмес. Маркашка өзү өтүнгөн соң, касыңдын ашын досуңдукундай ич, деп Бердике тартынбады. Башы чоң, ак маңдай, бою тарас көрүнгөнү менен Бердикенин тулусу уютулган чоюндай чымыр. Сыр алдырбаган Бердике ич дегенин ичип жатат. Кээде Маркашка экөө өз кишидей тамашалаша кетишет. Ал түнү дасторкон үстүндө отурган жерден Жайсаң Бердикени конокко чакырган себебин айтты. Бердике, сен жакшы атанын тукумусуң. Кадыр баркын кыргыздын оң солуна дайын. Кыргыз ойроттун ынтымагы үчүн сени менен достошоюн деп чакырдым. Бердикени көтөрө чалып мактаганы менен унчукпай калып, аны сыныгандай кытмыр тиктеди. Бердике дароо жооп айтты. Кыргыз үчүн досчулуктан өткөн ыйык эч нерсе жок, Жайсаң. Экөөбүз достошуп шерт тутсак, эки элдин ортосу данакерленет. Мен сага ойроттон кыз алып бергим келет. Калмактан катын алгысы келбеген Бердике тайсалдады. Жайсаң, эгер мен ойроттон кыз алсам, сизге күйөө бала болуп калам. Кыз алып кудалашканча дос бойдон калалык. Туура айтасың, деп Маркашка кепти улады. Достошуудагы бир шартым бар. Экөөбүз айрылгыс достордон бололук. Кандай учур келсе да достчулукту ыйык туталык. Непада согуш болуп, мен сенин колуңа түшүп калсам, өлтүрбөгүн. Кокус сен менин колума түшүп калсаң, мен сени көздүн карегиндей коргойм. Эр кошой менен Гендер тайчынын достчулугун билесиң. Алар жаат болуп, согушуп жатканда дагы бири-бирин алыстан коргоп, көз салып турушкан. Алар жүрөктөш болушкан. Экөөбүздүн достчулугубуз Гендер менен эр кошойдукунан кем болбосо деп тилейм. Маркашка эки колун төбөсүнө коюп, шерт, шерт, шерт деп 3 жолу кайталады. Бердике дагы шерт, шерт, шерт деп 3 жолу айтты да, анан туруп келип, көкүрөгүн Маркашканыкына тийиштирип, бооруна бек кысты. Боз үйдүн ичи ызы-чууга тунуп, акындар жаагын жана акыреттик досторду мактап жатышат. Кыргыз калмак таң атканча тойлошуп, эртеси Маркашка Жайсаң Бердикенин жонуна букардан алынган алтын саймалуу кымкап чапан жаап, башына сүлөөсүн бөрк кийгизди да, алдына аргымак тарта берди. Бердике менен келгендер да бегиликтен куру калган жок. Бишкек туу жыгаар чарчагандай көптө барып оюнулады. Дос айрылат деген кыргыз макалы чын экен. Акыры жүрүп Бердике Берен менен Маркашканын достчулугу кокусунан бузулуп, алар айыгышкан кастардан болуп чыга келишет. Аңгемеңиздин ушул жери кызык экен, чоң ата, деди Арыстан. Окуя Маркашка менен Бердике Берен достошкондон 10 жыл өткөндөн кийин болгон, деп баштады Бишкек туу жыгаар. Аксыда жашаган саруулардын Айтамга деген уругу кокусунан кунга жыгылып калышат. Алардын кайсы бир жигити намангандык сарттардын эрин өлтүрүп алып, саруулар кун үчүн 100 кыл куйрук төлөмөй болушат. Душман алка жакадан алып турган чакта мөгдүрөгөн аксылык туугандары Бердикеден 100 кыл куйрук таап бер деп сураткан тура. Туугандын топурагы алтын. 100 жылкы таап бере албайм деп айта албаган Бердике аргасыздан макул деп 100 жылкыны 10 чакты күндүн ичинде чаткалга айдатып барып берем. Өзүңөр ала букага айдап кеткиле, деп убада берет. Сөз бергени менен анчалык жылкы өз колунда жок эле. Чүйдүн Ак Суу дарыясынын төмөн жагындагы Кош көлдүн тегерегин жайлаган Доржу калмактын 1000 жылкысы багылып жатканы билчү. 150 жылкысынан айрылса Доржу өлүп кетпейт. Ал түндө барып калмакка тиелик деп жигиттерин топтойт да жортуулду өзү баштамак болот. Болжогон түнү
Бердике жигиттери менен 150 чакты жылкыны бөлүп айдап, таласты көздөй кууп баратканда аларды көп калмак тосот. Чабышып жатып алсыраган кыргыздар жылкыларды таштай качканда Бердике аттан жыгылып, анын аргымагы куугунчуларга жеткирбей шериктештери менен качып кетет да орто жолдо жөө калат. Айласы урган ал таң атып келатканын билип, күндүз калмактардын көзүнө урунбас үчүн бет алдындагы үймөк чөптүн ичине кирип кетет. Чарчаган Бердике чөптүн ичинде уктап жатса, эртең менен чийне менен чөп жүктөп кеткени келген калмактар аны таап алышат. Ошол кезде жерге боз кыроо түшүп калган мезгил экен. Бердикени тааныган калмактар аны уруп сокпой, Жайсаңдын алдына айдап келишип, окуяны төкпөй чачпай айтып беришиптир. Ал түндө жылкыларга тийген уурулардын башчысы Бердикенин өзү, жигиттери качып кетти дешет. Анда Бердике: асмандагы куш жем үчүн торго түшөт, мен дагы оокат деп жүрүп тутулуп калдым деп актаныптыр. Ачуусу келген Жайсаң: мен сени менен кыргыздын баатыры деп достошподум беле? Көрсө сен кыргыздын уурусу турбайсыңбы? Өлүп баратсаң мага эмне келбедиң? Ошол карактап бараткан жылкыларды мен таап бербейт белем, деп беренди бетке бир муштайт. Анан айласы курган маркашка бир ат мингизип: муну кое бергиле, сени өлтүрүп койсом болмок, бирок шертти бузгум келбейт, деп басып кетиптир. Көрдүңбү уулум, канчалык зулум болушканы менен калмактар шертин тута билген. Жоопкерчилик заман болсо да көчмөндөр антын бузушкан эмес.